Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов турак жай сатып алуу үчүн 2015 жылдын июнунда өзү жетектеген финансылык мекемеден 5,5 миллион сом пайызы жок сууду алган. Бул акчаны ал белгиленген мөөнөттө төлөп бериши керек болчу. Бирок өлкөнүн башкы банкири ал сумманын 700 миң сомго жакынын гана кайтарып бериптир. Ал эми калган 4 миллион 824 миң сому өткөн жылдын 31 октябрында эсептен чыгарылган. Башкача айтканда, Улуттук банк Абдыгулов алган сууданын 70 миң долларын кечип салган. Өзүңүздөр билгендей, 2017 жылдын август айында Улуттук банктын ошол убактагы төрагасы биринчи вице-премьер-министр болуп дайындалган. Андан соң жана биз айткан жобонун негизинде жогорку мамлекеттик кызматка дайындалгандыгына байланыштуу жана ошондой эле Улуттук банкта 10 жылдык стажы болгондугуна байланыштуу жана биз айткан жобонун негизинде Улуттук банктын мурунку төрагасы Абдыгуловдун суудасын кечирүү жөнүндөгү чечим кабыл алынганда. Муну менен Улуттук банктын өкүлдөрү чечим мыйзамдуу болгонун айтууда. Өздөрүнүн жоосунда эгер банктын кызматкери кызмат учурунда каза болуп же биринчи экинчи топтогу майыптык алса жана банк системасы менен республиканын экономикасынын өнүгүшүнө салымын кошсо, берилген сууда кечирилет экен. Эсептөө палатасы да мында мыйзам бузуу болгон эмес деген бүтүм чыгарган. Бирок депутат Гүлшат Асылбаева бул ишти башкы прокуратура текшерип чыгуусун талап кылууда. Анын айтымында Улуттук банк өз кызматкерлерин социалдык жактан коргоп, аларга турак жай суудасын берүүгө укуктуу. Бирок аны кечип коюуга акысы жок. Управлением Нацбанка на свое усмотрение принято внутреннее положение. Улуттук банктын башкармалыгы турак жай суудасын алууда каражатты кечип коюу боюнча өздөрүнүн чечими менен ички жоолорду киргизишкен. Бирок алынган акчаны эсептен чыгарып салууга акысы жок болчу. Менин оюм боюнча бул жерде коррупциялык аракеттер болгон. Улуттук банктын башкармалыгы негизги мыйзамды эске албай жатат. Айта кетүүчү нерсе, Улуттук банк бул өзү каалагандай башкара турган мекеме эмес. Жана жетекчилик өз кызыкчылыгы үчүн иш алып барбаш керек. Бул боюнча мен эсептөө палатасына кайрылып текшерүүсүн суранганымда эч кандай мыйзам бузууларды тапкан жокпуз деп жооп кайтарышты. Балким алар аны байкагысы келбегендир. Талап боюнча Улуттук банктын кызматкерлери башка коммерциялык банктардан Асияга акча ала албайт экен. Мындан улам аларга сууда берилет дешет адистер. Бул боюнча Улуттук банктын мурдагы төрагасы Улан Сарбанов да өз пикирин айрым маалымат агенттиктерине билдирген. Улуттук банктын төрагасы башка кызматка өткөндө мынчалык жогору айлык майын албайт. Эгерде сууду алган тарап акчаны убагында төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпесе, анда Улуттук банк муну талап кыла албайт. Ошондой эле мыйзамсыз түрдө каражат табууга түртө албайт. Ошондуктан ал акчаны кечип коюу туура эле болот. Толкунбек Абдыгулов сыяктуу ушундай кырдаалга туш болгон башка кызматкерлердин деле суудасы кечирилген. Ал эми Толкунбек Абдыгуловдун биринчи вице-премьерлик кызматтан кайра Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалышы бул башка кеп. Эскерте кетсек, Толкунбек Абдыгулов туристтерди тартуу үчүн марихуана сатууну мыйзамдаштыруу керектигин айтып, эли оозуна алынган эле. Ал өлкөдө эң көп маян алгандардын катарына кирет. Буга чейин башкы банкирдин 1 жылдык айлык акысы 2 миллион 818 миң сом экени жарыяланган. Мындан улам айрым серепчилер турак жай алуу үчүн Абдыгуловдун сууда алуусун сынга алышууда. Эгер 7 киши Улуттук банкты башкарса, анан 7 киши бири-бирине суудаларды берүү жөнүндө чечим чыгарса, анан өздөрү эле ошону чийип салып атса да, мен түшүнөт элем, эгерде жөнөкөй Улуттук банктын жөнөкөй кызматкерлерине ушундай чечимдерди ошол негиздеп, ошол банк системасына чоң кызмат кылган үчүн деп негиздеп чечим чыгарса, анда бул туура эле чечим болмок да. А бирок бул Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөсүнүкү болуп атпайбы? Бул деген мындай моралдык, этикалык нормаларга дагы, корпоративдик культурага дагы туура келбейт да. Улуттук банкты комплекстүү түрдө ушул бардык документтерин текшерүү керек да, ушул мөөнөттөгү иштеринчи. Анткени себеби ачык айкындык камсыздалган жок деп эсептейм да. Турак жай суудасын берүү жана аны төлөө Улуттук банктын кызматкерлерин турак жай менен камсыздандыруу жөнүндө жоонун негизинде жүргүзүлөт. 2000 жылдан бери Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай маселесин чечиш үчүн өз каражатынан 800 миллион сомго жакын бөлүп берген. Анын 32 миллионго жакыны кечирилген. Бирок өлкөнүн башкы банкы канча кызматкеринин суудасы эсептен чыгарылганын айтуудан баш тартты. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС.